Söz Марипов Бақытбек Асамединовичке беріледі. Рахмат жоң. Саламатсыздарбы? Бекзат мырза, бұл жақ тарап қойсаңыз. Мына азыр бұл мыйзам біз қолдап берсек, бұл қырғыз тест бойынша. Шул жаранды алған біздің қырғыз жаранды алғандарға қырғыз тест тапшырыш милдет болып алау қандай болады? Кыргыз тест деген баякыл орус тилин билбесе, кыргыз тилин билбесе только ошолорго гана талап кылынат. Эгерде кыргыз тилин билсе жана орус тилин билсе андай талап кылынбайт бүгүнкү күндөгү мыйзам боюнча. Ошол кыргыз тест дегенди алып эле салбайсыздарбы? Себеби мамлекеттик кызматка киргенге кыргыз тест тапшырса болот. Анан эми бул жерге жаранды калгандарга кыргыз тест эмне кереги бар дейм да. Анан мына биздин жарандардан кайрылуу келип атат. Азыр жаңы жарандыкты эмес, биздин өзүбүздүн Кыргызстандын жараны болуп туруп, мына 2016 жылдан бери өзүнүн паспортун ала албай, сиздер тараптан Аламидин районунан башка кишиге паспортун берип салыптыр да. Фамилиясын да жазып алсаңыз, мен мынау Ген прокуратуранын орун басары Үмүткан Нургазиевна да отурат. Дүйшеев Тынчтыкбек Топчубаевич дегенди. Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн тургуну Дүйшеев Тынчтыкбек Топчубаевич. 2016 жылы ушул жараныбыздын паспортун Аламидин районунан башка кишиге жасап берип салган да. 7 жылдан бери кайрылып атам, эч кандай жыйынтык жок. Өзүм паспортуму ала албай жүрөм деп кайрылып атат. Эмне кылыш керек булар? Мына Моминовго дагы Мамановго да арыз менен кайрылган экен. Ведущий специалист Тайлакбаевга да виза басып берген экен. Ушул боюнча бир чара көрүп, мына укук коргоо органдары, сиздер да бир териштирип берсеңиздер. Бул эмне себептен берилип кетти эле? Кандай себептер болуп берилип кетти? Бул жерде бир чоң бир мафия бар да. Бул бир эле бул Ноокат районунун тургуну эмес, мындай жасалма паспортторду алгандар толтура да. Ушул боюнча бир карап териштирсеңиздер. Ушул боюнча мага бир маалымат да берип кетсеңиз ушул боюнча, жеке өзүмөчү. Анан мына паспортту алганда аябай кыйынчылыктар болуп атыптыр. Үйдүн кызыл китеби керек, военный билет керек, жана башка толгон токой документтерди сурап атасыздар да. Ушуну бир мына цифровизацияга өтүп атабыз. Жеңилдетсеңиздер болбойбу ушуну? Бул жаатында деген биз жеңилдеткенбиз. Былтыры деген жаңы министрлер кабинетинен жаңы положение чыгарып берген. Аятта деген баягы биз военный билетин суратпайбыз. Бул уже военный билеттин алып келиштин кажети жок. Жана ошондой эле кызыл китептин алып келиштин кажети жок. Болгону баягы үйдүн ээси келиш керек, чогуу келиш керек, тастыкташ керек. Ооба мен үйдүн ээсимин, жана кол коюп бериш керек, баягы согласиясын бериш керек да. Бул киши менин үйүмө прописка турат дегенчи. Жанакы сиз айтып өткөн кызыл китеп жана военный билет уже алып келиштин кажети жок. Рахмат. Ушул боюнча бир карап жеңилдиктерди берсеңиздер дагы да. Негизинен мыйзамыңыздарды мен колдойм. Рахмат жоң.